Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду түптөлгөндөн бери кайрымдуулук жолунда эбегейсиз иштерди кылып келгенин тарых далилдеп келет. Ал эми ар бир кылган ишибиз албетте кайдыгер карабаган мекендештердин колдоосу менен ишке ашат. Бул айлардын султаны болгон Ороз айында кайрымдуулук жолунда сооп ишин кылып калайын, садака берейин деген мекендештер бизге байланышып, биз аркылуу коомдун айрылуу катмарына колдоо берип келишет. Бул жолу дагы бир мекендештерибиз кайрылып, муктаж болгон 22 мекендешке ылайыкталган күнүмдүк тамактанууга керектелген буюмдарды даярдаган. Ал эми биздин Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду чыныгы муктаж болгон мекендештерди чакырып, бул жардамга келген баштыктарды тапшырды. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Амма бад, ассаламу алейкум, урматтуу мекендештерим. Бардыңыздардын Ороз айындагы бүгүнкү азыркы учурдагы кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Аллах Таалам ушул орозо ичиндеги бардыгыбыздын кылган дуаларыбызды кабыл кылып, ооруларга шифа берип, кыйналып жаткандарга жеңилчилик берген болсун. Кимде кандай максат тилеги болсо, Кудай Таалам кабыл кылып, ошол тилектерин берген болсун. Мына биз азыр орозо учурунда Кадыр түн келип калды, буюрса, бардыгыбызга ошо Кадыр түнүнүн соонун насип кылган болсун, Кадыр түн тоскону насип кылган болсун. Мына азыр сиздер көрүп аткандай, бир тууганыбыз ошо орозо ичинде кичине соопчулук болуп калсын деп, өзүнүн апасына Куран окутууну ниет кылып, ушул фонд аркылуу эң кыйналып жаткан мекендештерибизге таратууну ылайык көрүп, ушул 22 кишиге ылайыктап, ушул продукталарды алып келиптир бүгүнкү күнү. Биз бул мекендешибизге, бир тууганыбызга терең ыраазычылык билдирип, ушу орозонун күнү кандай тилеген болсо, тилектерин берсин деп дуа кылабыз. Сиздер деле дуа кылып коюңуздар иншалла. Мына бул жерде сиздер көрүп аткандай бардыгы 2 килограммдан экен. Мына 2 килограмм пирайник, сахар, күрүч 2 килограммдан 2 литр май, бул рошкилер 2 килограммдан экен. Андан сырткары самын, чай, мына каймак, курма масласына чейин алып бериптир. Бул дагы бизге чалгандар көп болуп, азыркы күнү ачка отурам, продуктам жок деп отурат. Анан бул жакта дагы 5 килограмм ун дагы кошумча, уну дагы бар. Иншалла муну бир алган адам жок дегенде бир 10 күн тамакка жетип калат. Мына азыр Куран окутууларды ысырап корчулук болбосун деп, өкмөтүбүз баш болуп, ушул ысырап корчулукка жол бербейли, ысырапкерчилик кылбайлы, 3-түк, 40-тык буларды жоготойлу деп өкмөт аябай кийлигишип ушул жерлерди тосуп атат. Ушул жол менен берсек биз болот экен да. Аябай кыйналгандар көп, аябай муктаждар көп, чыныгы муктаждар бар. Ошол муктаждарды издеп таап туруп, ошо Куран окутабызбы, 40-лык беребизби, же жетилик беребизби, ошондойлорду же өкмөттү кыйнабай, же өзүбүз кыйналбай, ушинтип эле сооп жолдоруна берип койсок, иншалла болот экен. Мына азыр ошол эжеге терең ыраазычылык, бардыгыбыз дуа кылайлы, ошол өтүп кеткен апабыздын жаткан жери жайлуу болсун, орозонун күнүндө бардык окулган Курандар жетип, бейиштен орун берген болсун. Мына Алла разы болсун. Терең ыраазычылык азыр мен көрүп ушундай сүйүнүп атам. Ушул чакырылган элдер келип атат эшикте азыр, чыгып таратып беребиз. Алар дагы канча сүйүнүчтүү болот. Аллах разы болсун. Ар бир муктаж болгон мекендешке даярдалган баштыктай 2 литр суу майы, 2 килограмм сахар, 2 килограмм күрүч, 5 килограмм ун, таттуулар, токоштор жана башкалар бар. Ороз айында ооз ачууга жетпей жүргөн муктаж мекендештер кубанып, жүрөгүнүн рахматын айтышууда. Себеби бул мекендештер ментип жардам сурап кайрылууга аргасыз болушуп, жашоонун оор сыноолорун баштарынан кечирип келишет. Мен осы фондка келдим, себеби өзүм балаларым 3 баламен квартирада отурам, жумуш иштемейм, күйөөм жалгыз жумуш истейт. Сосын муктаж болгондон кийин келип продукты Рамазан айында жана мусулмандардын савабы болот деп, өзүмө де савап болсун деп алып атырм. Ушу балам 4 балам бар. Жалгыз бой энемин, өзүбүз квартирада турабыз. 4-үнчү балам ушу 1 жаш 6 ай болду. 1 жаш 6 айдан бери больницалап жүрөбүз. 2 жолу балам комага түшүп калды. Андан кийин кислороддо жатты балам. Ошол баламды операция алып бара албай жатам чет жака.
Şu 16.000 dollar сурап жатышат. Şu балдар ошо ойноп кетсе экен деп ойлойм. Şu Кайрымдуу Бол фондунун коомдук фондуна рахмат, Алла разы болсун. Ал эми биздин фондго каттоодо турган муктаж мекендештердин айрымдары чакырылган жерге келише албайт. Бири ден соолугуна айланып келе албаса, бири көзү азиз, бири баса албагандыктан. Ошол себептен фонд кызматкерлери үйлөрүнө жеткизип беришти. Алардын ичинде Бакыт мырзанын үй бүлөсү бар. Бул үй бүлөдө жалаң гана көзү азиздер жашайт. Жакшысызбы, тынчсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Аман эсен отурасызбы? Эмелең? Мен Ражапмын. Ражап, кандайсың? Жакшы, шүгүр. Апа кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мен сүрүп болгом бул. Кандай Ошо больницага барайын деп аткам азыр. Иншалла биз ошо сиздерге бир аз орозон учурунда продукт алып келдик элек. Тилек дегенди жейсең. Тилек мына тартып атат Тилек сизди. Мен тартып атам сизди. Не тартасың? Камерага тартып атам. Үйгө кирип салам да ошонун камераңды тартпайсың. Ушул келип жаткан продукт азыр сиздерге бир туугандардын атынан болуп атыр. Алардын апасы кайтыш болуп, ошолорго Куран окутуу ниетинде. Биз келип үйдө Куран окутсак, Куран окутуп келбес кетет экен. Ошон үчүн муктаждарга берели деп чечтик деп. Мында эме жакшы продукт бар. Күрүч 2 килограмм, май 2 литр, вермишелер 1 килограммдан, самын, жана каймак эмелерине чейин ошону бөлүп берип коесуздар экен. Мына каймактарды калдемиге салып коюңуздар. Бул Ата мен өлтүрбөйм. Септесин, мына бүт. Кудай буйрса Алла кабыл кылсын мына. Ошого жакшы бата кылып, оз ачкандан кийин Куран окуп, ошол апага неметип коесуздар. Анан калган продукт мына жерде эле, булар сухой продукт, май, вермишель немелер. Алла разы болсун. Мына un 5 килограмм un. Эмесин, акыретін берсин. Амин. Бир бата кылып коюңуз. Бата берип коюңуз. Алла таалам жаткан жери жайлуу болсун. Амин. Артында калган балдары эл катарында эме болупсун, мындай кор болбой. Амин. Жаман орду, жаман сөз, жаман көздөн тышкары болуп, өнүп өссүн. Силерге да рахмат, мынтип алып барып эметип келдиңер. Майла жок да. Тилегим чуркап ошондо өзү эметип жүрдү. Ойлогон оюңарга, максатыңарга жетип, Шириндин атасы балдары калды эле артында да өзүңөрдү тутуп мындай. Эсибизде жана унутпайбыз буюрса. Өлбөгөн кишинин күнөтү берет кел обли. Эми бул кишинин акырети бейишин берсин. Арты майлуу сүттүү болсун, бала бакырасы аман болсун. Артында калган балдар ойлогон оюна, тилеген тилегине жетсин. Ушинтип энесин унутпай, ушинтип муктаждарга кичине энеме кайрымдуураак болсун деп биздин батабыз алып аткан балдарына батабыз тийсин. Балдары эчтегенен кем болбой, бизге окшогон адамдарды эстегендерине Алла разы болсун. Дайыма ушинтип ушундай жакшылыктарды кыла берсин балдары. Ошол кылган жакшылыгы менен балдарына батасы тийсин бул кишинин. Бул киши дагы бейишин берсин. Иман берип бейишин берсин. Ал эми бул кайрымдуу ишин кылган мекендештер шаардан четиндеги лесной айылында жашаган. Бир Орус улутундагы ийнеге дагы алып баруубузду өтүнүшкөн. Урматтуу жамаат, биз азыр лесной айылына келдик. Жана Манас айыл тарапта аэропорт жактагы бул жерде бир Орус улутундагы апабыз бар экен. Ошого кичине продукт алып келип бердик, алда кайрылган экен. Азыр кирип көрөбүз буюрса.
Здравствуйте. Здравствуйте. Как вы? Вот так вот. Сижу 5-й год вот так. 5-й год. Да. Не ходите, да, вообще? Нет. Коляска инвалидная есть. Но я никак не могу выехать, видите. Пол. Тут порог такой. Тут у меня полы были поломанные, но пол забетонировали там, только за бетоном залили. А порог не убрали. Вот. А родственники есть? Я не дома, пускай я круглая сирота, у меня никого нету. Никого нет, что ли? Нету, мужа похоронила, муж лежит в Манате на кладбище, а дочка в Комсомольском здесь на кладбище лежит. Никого нету, я круглая сирота, я не домовская. В военное время, сталинские времена, 4 детских дома я прошла. Мне уже 81 год. Я в войну родилась в 42 году. Иллюзии, которые я себе придумала, и просто ему было со мной удобно. Вот здесь Слышала его телефонный сметана и это. Сразу на холодильник поставим, да? Потом я поставлю. Давайте поставлю. Давайте я сюда. Что там? Сейчас, масло вас Бул кайрымдуулук кылган мекендештерибиз аты жөнүн айтпай эле коюуну суранышкан. Албетте, мындай суранычтарды сөзсүз аткарып келебиз. Айлардын Султан-Олгун Орус айында ментип кайрымдуулук жолуна садака кылып келген иштерди көргөндө жүрөк жылайт. Себеби садаканын бир гана пайдасы тиет эмеспи. Андыктан мусулман болгондон кийин кайрымдуу жолуна садака кылууну унутпашыбыз керек.